Устаз, менин суроома жооп берип коюңузчу. Мен уборкада иштейм. 5 маал намаз окуйм. Уборкада майда чүйдө средства, пакет, бумагалар ашып калат. Үйгө алып келем. Колдонобуз. Туугандарга анча-мынча берип коем. Арам уурулук кылганга жатпайбы? Намаздарым кабыл болбой калбайбы? Начальниктерибиз билбейт. Охраналарга билгизбей алып кетебиз. Биягы кандай болот? Бул арам болот. 100-100 арам. Анткени Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз ар кандай плас жаман күнөө нерселерден, шариатта эмнени тыйган болсо ошол нерселерден тозот деп. Ибн Касир рахматуллахи алейх муну мындай деп чечмелейт, жана башка муфассирлер дагы. Кимде ким намаз окуса, Алла Таала арам кылып койгон нерселерден тыйылбаса, демек анын окуган намазы кабыл эмес деп. Болгон милдетинен кутула берет, бирок намазы кабыл болбогонун белгиси деп. Кимде ким намаз окуса, жанагындай арам нерселерден, адам акыларынан, ошол нерселерден тыйылган болсо, өзүн тыйып, көзөмөлгө алып, такыбачылыкка бура турган болсо, демек анын намазы кабыл болгонун белгиси дейт. Ошондуктан ишканалардын, ошо мекемелердин ээлеринен уруксат алып, мыналар ашып калды, эмне кылалы? Кайра коюп коелу, кийин кайра иштетебизби? Же мына жерде муктаждарга иштетип кое берсек боло береби деп. Кээ бир жумуштар бар да, бир алынат, ал бир жок болуш керек. Ошол учурда дагы кичинекей ийнеси болсо дагы сөзсүз түрдө ошол мекеменин, ишкананын кожоюну уруксат бермейинче колдонуу арам болбойт. Барып уруксат алып коюш керек. Жана кимдерге буга чейин кимге берген болсоңуз, кимдер алган болсо сизден бардыгынын кетирген, кимге канча кетирдиңиз, бардыгынын эсебин чыгарып, анан тыйынын алып келип туруп, жанагы кожоюнга өткөрүп берүү керек болот. Же буюмдун өзүн өткөрүп берүү керек болот. Ошондуктан бул арам иш болот, болбойт.